Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда кайрадан парламенттин күн тартибинде программасы башталды. Бүгүнкү күн тартибинде эң негизги маселе болуп, жаңы шайланган өкмөттүн курамы Жогорку Кеңештин алдында ант берүүсү болду. Ошондой эле ар кандай маселелер саатында депутаттар бир катар маселелерди өкмөттүн чечүү көйгөйлөрүн коюшту. Анда эмесе ушул айрым айтылган маселелер боюнча депутаттарга суроо салсак. Саламатсызбы. Мынакей бүгүн сиздер мүчө болгон Кыргыз өкмөтү Жогорку Кеңештин алдында ант берип, толук кандуу милдетти мойнуңуздарга алдыңыздар. Анан ушул өкмөттүн программасында белгилүү болгондой, келечекке 40 кадам деп айтылгандай. Эң негизгиси ушул сиздин багыт боюнча биринчи кадамды кайсыл багыттан баштайсыздар? Биздин багыт боюнча бир нече кадам боюнча иштер башталды. Бул эң биринчиси деген бүгүнкү күнү ушул биздин коомчулуктун бирден бир көйгөйү бул жол коопсуздук маселеси. Бул боюнча дагы бир топ иштер пландаштырылган. Кээ бир иш-чаралар биринчи этабы аягына чыкты. Өзүңүздөр билгендей эле ушул жанагы окуу жылы башталганда балдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жана ушул майы кызматкерлеринин иштерин жөнгө салуу боюнча да бир топ иш-чаралар көрсөтүлгөн. Бул иш-чаралардын бир тобу ишке ашырылды. Мындан аркысындагы биз ары жылдырабыз. Анан эң негизгиси болгон бул жанагы айтып аткан акылдуу шаар, жолдос коопсуз шаар программасын пилоттук негизде киргизүү боюнча бул боюнча да иштер жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары ушул биздин багыт боюнча чек ара маселеси да бар болчу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой буга чейин да жасалган жумуштардын жыйынтыгы менен өзбек тарафы менен бүгүнкү күнү абдан чоң кадамдар алдыга ташталды. Андан сырткары дагы ушул чек ара коопсуздугун камсыз кылуу боюнча алдыда дагы бир топ кадамдар бар. Ошол эле макулдаштуу элек чек аранын бөлүктөрү боюнча дагы ал боюнча дагы бүгүнкү күнү иштерди алып барып жатабыз. Мен ойлойм, ушу жакын арада дагы мындай кээ бир жыйынтыктарга чыгабыз. Бахар Исхакович, бүгүн мына жаңы шайланган өкмөт Жогорку Кеңеште ант берди. Ушул өкмөткө кандай ишеним арттырасыздар? Ну, что можно сегодня сказать? Сегодня только они дали присягу. Давайте 100 дней пройдет, как говорят же, дадим время в этом отношении. Поработать видно будет. Я думаю, раз депутаты проголосовали, поддержали, ну нельзя не доверять, так тоже нельзя говорить сегодня, какие-то выводы скороспостижные делать. Поработаем, видно будет. Жайында депутаттар 2 айлык каникулда болдуңуздар. Жер-жерлерди кыдырып шайлоочулар менен жолуктуңуздар. Ошондо шайлоочулар тарабынан кандай чечилбей турган маселелер айтылды? Өкмөткө кандай маселелерди жолдош керек болуп, ушу шайлоочулардын кызыгуусун арттырды? Эми негизинен чындыгында биз 2 ай региондордо болуп, мен өзүм ушул Алай, Чоң Алай райондорунда болдук. Ошол эле жабыр тарткан региондордо болдук. Ал жерде негизинен өкмөт тарабынан иштер алып барылып атат. Бирок эң негизги сураныштары, элдин суранычы ушул кышка чейин ушул өкмөт тарабынан берилген иш-чаралар толук аткарылып, ушул биздин жарандарыбызды үйгө көчүрүү маселесин, турак жай маселесин, ипотека маселесин, кредит маселелерин көтөрүлүп атат. Мен ойлойм, бул боюнча биз мына өкмөт жаңыдан ант берди. Ушул маселелердин үстүнөн иштейт. Биз дагы ушул маселелердин чечилишине ушул жерден бийик трибунадан элдин үнүн жеткизгенге толук аракетибизди көрөбүз. Ар кандай маселелер саатында санариптик берүүлөр айрым аймактарда тартпай жатканы тууралуу маселе көтөрдүңүз. Негизинен бул маселе кайсыл жактарда катталып көп болуп атат? Эми чынын айтканда Кыргызстан 15 май 2017 жылы санариптик теле берүүдүгө толугу менен өттү да. Анда өткөндөн кийин жер-жерлерден бизге кайрылуу келе түшө баштады да. Ошолордун бири мисалга Нокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүндө Кожарык деген айылда. Бүгүнкү күндө элдер такыр телевидение көрбөй отурат. Себеби дегенде ал жерде санариптик теле берүү тартпайт экен да. Ошондой эле көрүнүш ошол Кошунаш айыл өкмөтүндө, Көкжар айыл өкмөтүндө Борбаш деген айылда дагы ушундай көрүнүш болду да. Анан мен ойлоп атам, дагы угуп калдым. Башка мисалы Баткен областындагы кээ бир жерлерде бар экен ушундай жерлерчи. Ушуну биз тез аранын ичинде өкмөт тарабынан бир иш-чара колдонуп, тез арада жардам бербесе, мына бүгүнкү чейин алар телевидение көрө албай отурат элдерчи. Ошондуктан мен бул маселени көтөрдүм. Мен ойлойм, тез аранын ичинде чечет деген оюм бар. Сиз бир 2 маселеге токтолдуңуз. Анын бири катарында
кече күнү мына кол коюулар болуп, Өзбекстан президенти менен Кыргыз президенти сүйлөшүүлөр аркылуу чек ара маселелери жакшы жакка чечилгени боюнча айтып бердиңиз. Ушул боюнча кененирээк оюңузду айтып берсеңиз. 2016 жылдан баштап ушул чек ара маселесин чечүүдө биздин өкмөттөр аралык ведомстволук комиссия бар. Ошол комиссиянын иштөөсү негизи чоң бир эмгеги эки мамлекеттердин ушу президенттердин ортосундагы кол коюу болуп калды да. Мен ойлойм, мындайча айтканда бул чек ара маселесин чечүүдө бир тараптуу чечилбейт да. Ошондуктан сөзсүз эки тараптан дагы каалоо болуш керек. Ошондуктан мына Шавкат Мираманович менен Алмаз Шаршеновичтин өтө чоң тарыхый бир миссияны аткарды десек биз жаңылышпайбыз да. Мен ойлойм, бул эми 1170 километр азыр бизде чек ара аныктоо боюнча эки мамлекеттин ортосундагы келишимге негизинен кол коюлду. Бул келишимдер келечекте эки парламенттин ортосунда ратификация боло турган болсо мыйзамдык күчүнө ээ болот да. Эми калган 15%-дагы аз күндүн ичинде, тез аранын ичинде чечүүгө аракет кылышыбыз керек. Бирок өтө оор талаш тартыш маселелер ушул 15%-дын ичинде да. Ошондуктан мен ойлойм, келечекте бул өтө жакшы жетишкендик болот. Эми баягы эки тарап тең аракет кылат да, баягы бизге выгодныйраак, бизге пайдалуураак болсун деп, ошон үчүн талаш маселелер эми алдында турат да. Мен негизинен кечеги баягы түштүктөгү достук өткөрмө пункту. Бул деген эки мамлекеттин ортосундагы жарандардын эң көбү ошол жерден каттайт экен да. Ошондуктан тууган урук деген, карым катнаш деген өтө жаман болуп кеткен. Телеграмманын негизинде гана ошол башка посттон айланып өтүп 300 километрге чейин кыйналып каттаган учурлар болгон да. Анан мына кече ачылды. Эки жакта тең чоң той болду. Кээ бир биздин жарандар ошол өзүнүн кубанычынан ыйлагандар дагы болду. Ошондуктан мен ойлойм, эки мамлекеттин ортосундагы негизги карым катнаш, экономикалык карым катнаш, анан кийин ынтымак качан ширелет? Качан эки мамлекет тарабынан ошол бирдиктүү ой пикирге келип чек ара маселеси чечилгенде да. Бүгүн ар кандай маселелер саатында сиз өкмөттүн алдына бир катар маселелерди койдуңуз. Анын урчундуусу катарында туризмди өнүктүрүү боюнча маселелерди айттыңыз. Негизинен ушул туризмди өнүктүрүү боюнча кандай иш аракеттер көрүлүш керек деп эсептейсиз? Эми бул деген туризм азыркы Кыргызстанда өнүгүп жаткан тармактардын бири деп эсептейм. Ал жерде негизинен ушул келген туристтерге шарт түшүбүз керек да. Туристтер келип, сүйүнүп, ыраазы болуп, бизге ошол акчасын калтырып кетиш керек да. Бул үчүн биз ошол мен көтөрүп аткан Кыргызстанда жол жок. Ошол эле Сар Челек, Акс районунда көргөн жерлер, Падышата деген аябай жакшы жерлер бар. Ошол жерлерге мисалы барган турист экинчи жолу кайтып келбейт деп ойлойм. Не то что чет өлкөдөн келген турист эмес. Биздин Кыргызстандын ичиндеги да турист келбейт. Себеби дегенде барган жанагы аяздай болуп кашы менен чаппак болуп кетет. Асфальт жок, жол жок, интернет кармабайт. Эми суу менен электричество бар экенин, конечно, бардыгы бар. Ошолорду сөзсүз жасап берсек, мисалы инфраструктура түшүбүз керек да. Жергиликтүү ишкерлер ошо жатаканаларды салышып, кафелерди салышып, ошолорго шарт түзүп атат колдон келишинчелик. Бирок бүгүнкү күндө жол жок болот. Жолду эч бир жеке ишкер сала албайт. Муну только мамлекеттик деңгээлде салышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Өзбекстандын границасын ачып атабыз. Кече ошо президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин демилгеси менен Өзбекстандын президенти келип достук деген пост ачылды. И ар бир областтан, и мурдагы канча пост ошонун баарын ачабыз деп атат да. Ошол район менен чектешкен Наманган областында 1 миллион 800 миң киши жашайт. Ошолордун бизге эч болбойт дегенде 30% чыгат. Тогоч ошолорго шарт түзүш керек. Себеби дегенде аларда асфальт жол аябай өнүккөн. Бизде ушул жок болуп атат. Ошону кылып берсеңиз деп. Анан чет өлкөлүк келген туристтерге аэропорт сөзсүз түрдө иштетиш керек. Себеби дегенде Алабукка чаткал, Аксыга барган адамдар кышында 4-5 ашуудан ашып барышат. Өтө коркунучтуу, жол тайгак. Эгер самолет менен учса 20 минут болбой 40 минут учуп барышмак. Андан сырткары дагы бир айтып кеткен нерсем, Ош-Бишкек жолунда то есть авиа каттамында 990 сомдон деп чет өлкөнүн авиакомпаниясы кирип алып, бүгүнкү күндө 4,5 миң сомго чейин баада билет сатып жатат. Бул деген орусча айтканда злоупотребление.
биздин кылып аткан меймандыгыбыздан келип бизнес кыла дегенибизден булар ашыкча колдонушуп атат. 990 сомдон, 1000 сомдон, 1,5 сомдон ашып кетсе 2000 сомдон сатсын. 40 мүнөт учкан жерге 2000 сомдон саткан деген бул жакшы нерсе. 4,5 сом деген ошол эле башка Россиянын авиакомпаниялары $100 4 саат учкан Бишкек-Москва самолетто $100 билет сатып атат да. А бизди 40 мүнөт учкан жерге 4,5 сом сатып атат. Ушуну токтотуш үчүн мен өкмөттөн суранып кеттим. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Жогорку кеңеште болуп жаткан жаңылыктар менен Пирамида каналынан таанышып, кеңеш КТ сайтынан окусаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.